Бул сотко берди, экинчиден үйүңүздөн чыгаруу боюнча, анан алимент боюнча 3 көйгөй болуп атат да сизде. Ооба. Менин укугумду, менин балдарымдын укугун жөн эле мындай эле тебелеп кетти да. Вот она мы сейчас решили вопрос, отменили. Алиментин бир жылдан бери төлөй элек. Азыркы жолдошумдун аялы кийлигишип жүрүп, экөөбүздүн үй бүлөбүзгө кийлигишип жүрүп, эң агында ошол аялга кетти. Үйдү да жазып берип коюптур, мага айтпай, мына балдарым кичинекей энчекте кезинде тетиги кызымдын. Сот департаментинин начальниги. Республикалык. Ким? Урмат Медисович. Областтык сот департаментинин начальниги. Анан Чүй областтык соттун төрагасы, мына келип туруңуз. Мына келиңиздер. Бер жакын кабыл алгыла. Көйгөйлөрүн уккула. Бизде дагы белгилүү мамлекет башчыбыз да билет муну. Мынакей эң болгон продуктыларым ушул. Мени 4 балам менен мени күйөөм тебелеп кеткен күндө да мен еще өлө элекминби, значит мен өлбөйм деп ойлойм. Балдарымды бакканга мен милдеттүүмүн, көчөдө калтырбайм. Саламатсыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Кара Балта шаарындабыз. Кара Балта шаарында жайгашкан Жайыл райондук соттун алдында турабыз да. Бизге Ажыкеев Нурзат аттуу эжекебиз кайрылган. Ал күйөөсү менен ажырашып, күйөөсү тактап айтканда таштап кетиптир. 4 бала менен, баары кичинекей. Ошо акыркы кичинекей болгон 2 баласына алимент алуу боюнча кайрылган экен, бирок бул жакта бириси чыгарып берсе, экинчи сот кайра аны жокко чыгарып, ушундай бир түшүнбөстүктөр болуп атат. Андан тышкары үйүнөн чыгаруу боюнча, андан тышкары бул эженин боюндагы ар кандай кредиттер да бар экен да. Эми ушул көйгөйлөрдүн азыр бугабыз. Буяка келгендин бирден бир себеби азыркы учурда бул жерде жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков иш сапары менен келди да. Ушундай көйгөйлөрдү ошол кишиге жеткирүү үчүн, Замирбек Курамаевичке жеткирүү үчүн да келдик. Азыр чыкса болгон көйгөйдү так айтып беребиз. Ал эми азыр болсо бул эжекенин өзүнүн угалы, кандай болгон, эмне болгон. Саламатсызбы эжеке? Иштериңиз жакшыбы? Сиз айткан боюнча келип калдык. Эми баягы окуяңызды айтып баштасаңыз, эмне болуп, бияктан эмне болуп атат, иштериңиз кандай болуп атат? Иштерим односторонний чыгып атат. Бир тараптуу эле карап атат. Бир тараптуу эле каралып атат. Себеп дегенде мен жолдошум экөөбүз урушпай эле үйдөн чыгып кеттик эле, бир аялдыкына кирип алып, ажырашам деп эле сотко берип атат. 4 ажырашам деп сотко берип атат. Бул сотко берди, экинчиден үйүңүздөн чыгаруу боюнча, анан алимент боюнча 3 көйгөй болуп атат да сизде. Ооба. Ошо менен үйдөн чыгарганга да үйдөн чыгып кетти атат, балдар менен алимент төлөбөйм дейт. Балдар меники эмес деп ДНК тест, ДНКны отцовство да кылганбыз, гемотест лабораториясында. Баары чыгып атат. Баары өзүнүкү болуп эле чыгып атат. Чүнкү бул соттор болсо тоскоолдорду ар кандай эле түшүнүксүз жагдайлар болот. Мен законду жакшы билбегендиктен мен иштерим вообще жылбай эле да. Экинчи жолу турмушка чыккам. Ушул 2 баламдын атасы экөөбүз үйлөнгөндө үй кичкей эле үй болчу. Бир айтсам 8 квадрат эле жерде жашачу да. Мурдакы үйүн бузуп коюптур, 2 контейнер коюп, үй крышасын жаап коюптур. Ага 300 000 кредит алып баштаптыр да. Анан кредит төлөчүк 8 ай 15 000ден кредит төлөп жүрдүк. Экөөбүз 2016 жылдан бери жашайбыз. 2017 жылы уулум боюмда болгондо анан ЗАГСыбызды оформлять эткенбиз. Оформление болгон, ЗАГСыбыз бар болчу. Анан каким-то образом могу кызым төрөлгөндөн кийин эле ошол үйдү салып баштаганда кайынсиңдимдин балдары да жашачу биз менен. Баягы 8 квадрат жерде мен 2 кызым менен турмуштансам батпайбыз деп мен ата-энемен карызга акча алганбыз. Алып жүрдүк. В итоге этот долг 500 000ден ашып кеткен. Кийин болсо мына балдарым төрөлүп атты, ортодо мамамдар жардам берип атты. Кээ бирөөсүн карызга, кээ бирөөсүн эме кылып. Могу кызым төрөлгөндөн кийин эле балдарымды бул Абдрасулова деген Алма деген катын аял чалып баштады. Сен балдарды ар кимден төрөдүң, бул киши менин күйөөм болчу деп. Мен айттым, күйөөң болсо ЗАГСга туруп неметпейт белең депчи. Анан 2018 жылы она поменяла свою фамилию. Она раньше была Тохтоналиевой,
көрсө деген менин күйөөмдүн айтымына караганда бул аялдын бир туугандарын баары прокуратурада ГУВДда жакшы жерлерде иштейт экен да. Кийин болсо эме кылып атат. Эми күйөөм айтат да, бул аял күйөөсү ошол аялга кетип калдыбы? Ошол аялга кетип калды. В свое время до тебя я с ней встречался. Азыр экөөбүз үйлөндүк, мына ЗАГСыбыз бар, никебиз бар, балдарыбыз бар, үйдү куруп атабыз, жашнакай эле жашап атканбыз, эч кандай уруш жок. Ошол аял постоянно чалчы. Кимде аты жөнү? Мурда ана була Токтоналиева Алмагүл Абдрасуловна, а 2018-жылы анасы дагы Абдрасулова Алма Абдрасуловна болуп атыр. И у нее белорусское гражданство есть. При Бакиеве туугандарынын баары жакшы жерде иштеп, и все Токтоналиева, как я мындай карап көрсөм, все стали азыр бүт баары тең Абдрасулов болуп алыштыр да. Анан кийин они мне угрожают, черныйларга мынтебиз, тигинтебиз, анан бала деген эмне себептен сизге ушуна угроза болуп атат? Коркуп, эмне себептен? Себеп эмне? Эми себебин мен айта албайм. Мурда менин күйөөм болчу дейт да. Бул төрөлгөндөн кийин срогун гинекологдор 6-сына койгон, 21-июнда төрөлдү кызым. Эми ал Кудайдын насибиде тура өзүнүн. Анан бул аял уже постепенно мага чала баштады. Мага чалат, күйөөмө чалат. Күйөөм албай койсо мага чалат. Мен алам да, естественно, мен телефонума чалсам, сен балдарды андан төрөгөн эмессиң деп балдарымды самосуд кылдырды да. Мен уже ушунча менин энемен улуу аял болгондон кийин, менин энемен улуу болгондон кийин, мен 38 жаштамын, ал аял 56да болуп атат да. Мен энемен күндөрү мен улуу экен да. Мен сыйладым аны болушунча. Унчукпай мейли кылсын дедим. Мына балдарымды лабораторияга алып барып, кан тапшырттым. Андан чыкты? ДНК тапшырдыңызбы? Андан кийин гемотест деген ДНК тапшырдык на отцовство. Күйөөмдүн эле баласы болуп чыкты. Анда да айткан болчу. Мен эчтекеге претендовать этпейм. Болду, я тебя отпускаю, если она от тебя родила депчи. Мынакей. Ошондон кийин, получается, через 3 месяца үйдү жанантип мени алдап, күйөөм барып жазып берип коет. Тиги аялга жазып берип коет 20-жылы. Үйүңөр каякта? Карабалтадабы? Карабалтада, почтовый 33-тө. Ошону толук экөөңөр чогуу салган үйдү башка жазып берип коет, да? Ошо экинчи аялына. Үйдүн документи өзүн эски болчу да. Мурда у него 47 квадратов было. И то экөөбүз үйлөнгөндө 8 квадрат болчу. Азыр үйүбүз 118 квадрат экен. Анан мени алып туруп бул жерде деген эме кылып атышпайбы? Булар мени сиз жазып койду, ана ошону билгенден сотко бердиңизби сиз? Эмне болду? Мен сотко берген жокмун. Күйөөм менен жашап жүрө берет. Экөөбүз мен кредит алып, үйдө швея кылып, экөөбүз машина алабыз. Mazda MPV деген 2004-жылкы. Анан документи болбой жатат деп эле баягы машинанын акчасын кутулгандан кийин күйөөм болсо, мен ата-энемен изначально акча алганбыз да үйдү бүтүргөнгө. Кайынсиңдимдин балдары менен. Канча акча алдыңыз эле? Общий көп эле алдык да. Анан бир какую-то энную сумму верните деген мамамчы. Анан ошондон кийин биз азыр общий алганыбыз, мамамдар бизге 700 000 сом берип, 200 000 сомун бир жылы мейли эме силерге жардам болсун деген. Анан дагы ушинтип, азыр биз деген мен ата-энеме 470 000 рубль карызбыз. Жолдош аты жөнү ким? Ажикеев Талант Абдраимович. Ана ошо кетти туугандар. Үйдөн 30-июлда чыгып кетти, туугандарыма барам депчи. Мамамдын карызын бирден мал болсо да сурап келейин деп. Мен макул болуп калдым. 3 күндөн кийин эле сен мындайсың, сен андайсың деп бул аялдын телефон чалдыбы же эмне болду? Телефон менен чалып алып эле сен менен ажырашам деди мага. 4-августта. Я говорю, если ажырашам десең, анда ЗАГСына алып кетти үйдөн дедим. Потому что бул аял ушунчалык мени кыйнап, мындай аябай жаман сөздөрдү айтып, мени коркутуп, сен балаң кызың чоңоюп калыптыр, типа ким болсо да зорлуктап кетиши мүмкүн деп. Азыр 17 жаштагы кызым үйдө калды. Когда я с мужем жила, она же угрожала, мен мынтип кетет, тигинтип кетет деп. Анан бир четинен мына 12 майда эмеге чейин 20 ошентип булар эле бере берди мени сотко. Анан эң аягында выселенияга деп берип атат, үйдөн чыгып деп. Үйдөн чык деп берип атат. Ал 4-кабинетте судья Асанова карап атты. Кандай чечим чыгарды анан судья Асанова? Судья Асанова ага эчтеке чечим чыгарган жок. Анткени мен айттым, бул мен биринчи сот болгондо айттым, үйдү мен сделка недействительныйга берем, потому что деген жолдошум другой дом стоит деп биздин түшүндүрдүм да, что мурдагы бала 47, азыр болсо 118, 120дай дедим. Андай үйдү ченей элек болчу архитекторлор.
ушундай десем, анда соттошо турган болсоңор, что будем делать деп отложка кылды. Кийинки жумага чейин анда бергиле деп. Ошону менен мен 13 октябрда сотко бердим. Сотко берсем, аны эме кылып коюптур. Так как менин балам, кичүү кызым баягы декретный отпускада тургандан 1000 сом менен бересиң деген да, госпошлина. Судья ишти жаап атыптыр, мен дагы билейин качан сот болот экен деп келсем, жаап атыптыр, 48 000 төлөттү да, мени госпошлина төлөгүлө атенный сумма. Потому что үйдө менин күйөөм акча алган эмес, тиги аял акча берген эмес да. Анан ошондо жөн эле впустую государственный пошлина деп. Ошону Асанова кылып атабы? Жок, буну Усакбаева деген кылып атат, биринчи кабинетте. Анан Айтмолдоев деген судья биздин разводубузду караганда, эчтеке не вижу, балдарга алимент чыгарып бериңиз хотя бы десем, ага да болбой койду. Ага да болбой, развод кылып койду. Алиментке отдельно беришиң керек дейт. Отдельно алиментке бергем, аны судья Саадабаева карады. Менин оюнча жашынакай эле чыгарып берди. Балдарымды да текшертти. Бай Жайыл районунун 2021-жылы чечими ошондон чыкканбы? Ооба, Саадабаевадан чыккан. Эмеден ушу мен айттым да, судьяга айтып атам, ушинтип биз деген анализ ДНК кылганбыз, колунда бар ошол результат десек, жок, государственный уровеньде менин колумда туруш керек деп, кайра дагы биологический тест кылдырдык на отцовство. Анан эми кайра башынан тест кылдырганга, билбейм, эми андан кийин ошол мындай сот боло берди. Тиги выселенияга мени чакырышат бир күнү эмеге келем, сделка недействительныйга мен берген сот боюнча келем. Ошону менен жок, бир күнү ажырашууга келем, бир күнү алиментке келем. Ушул 4 күн өтүп кетет да, 4 бала. Еще кредитим азыркыга чейин бар. Күйөөм экөөбүз 100 000 канча алганбыз. Ай сайын өзүңүз төлөп келатасызбы? Ай сайын 10 000ден мен төлөп келатам. Төлөбөй эле. Ошол 70 000ди мен, например, кышында аябай кыйналып, мен төлөй албай, азыр бөлдүргөн болчумун. Азыр кайра дагы ноябрга чейин по 7 000 я должна платить. Эмне жарым төлөп эле күйөөңүз? Төлөгөн жок. Менин укугумду, менин балдарымдын укугун жөн эле мындай эле тебелеп кетти да. Анткени деген бир жакта выселение болот да. Бир жакта сделка недействительна. Анан бул балдар тиги Абдрасулова Алма ни разу не пришла. Я говорю, пусть она придет, акча бердиби? Ошо сиздин алиментиңиз жокко чыкпады? Анан ал 27-синде чыгыптыр да. А кече 5 болчу. Уже у меня 8 дней, 10 дней почти проходит. Мага почта менен да кечен текшерттим, почта менен да жиберилбептир. Ансы кантип билип калдыңыз бияка келип? Бияка келип, ошо билип калдым да, мен баягы сот болот деп мен ойлодум да, возражениясына тиги эме адвокатка айтсам, ходатайство жазабыз деди да. Мына ошентип тиги азыр Свердловский райондо мондай долг бар экен да, 66 000. Он мне должен алименты. Бирок бул сиздикин жокко чыгарып атпайбы? Бул эмне? Ошол жокко чыгарып атат, ошо эмне себептен жок. Бул 20-сында чыгарып атат, булар 27-синде жокко чыгарып атышат буну. Азыр болсо Абдрасулова болуп алып, баарын сатып алам дейт. Мына Наргиза деген племянницасы келип, РОВДга эме жазгам, заявление жазсам, следователь даже келип текшерип да койгон жок, потому что Наргиза деген племянницасы ары басып бир начальникке, бери басып бир начальникке кирип атат. Соттобу же? Жок, РОВДдачы. Ошентип даже эч ким келип мени сөгүп кетип атышты, ар кимден төрөгөн балдарың мындай тигиндей депчи. Хотя на самом деле ушул кишиден төрөгөм, ушул кишинин балдары, күйөө керек болсо келип эле айтса болмок, мага күйөө керек депчи. Я не знаю, что она хочет. Эмне мени деген көчөгө таштап коет деп ойлоп атабы балдарын. Мени менен эрегишкидей ал аял да. Вот мени менен эрегишкидей. Мен энем менен тең аялды мен сыйлап, мейли кызын жазса жазсын, мейли десе десин, бүт дыйынкасын да кылдым. Эмне керек дагы? Ишилип мени ортодо футболить этип атып, эң аягында 2 делону кошуп туруп, бир күндө решение чыгарып койду. Бул жакта Жайыл Жайыл районунда Усакбаева деген. Сизге каршы чыкты ошондо? Үйдөн чыксын деп чыкты да. А мен эмне себептен чыгам? Мен ЗАГСым бар болчу, мен бул үйдү менин ата-энемен карызга акча алып кургам, машинаны кредит алып атып туруп, мен кутулгандан кийин мен 4 баламды алып алып, мен кайка чыгып кетишим керек? Биз Ажикеева Нурзат эжекенин көйгөйүн жогорку соттун басма сөз кызматына дагы айттык. Азыр бүт документтерди тартып алышты. Муну тактап териштирели дейт да. Бул көйгөйдү жеткирдик. Азыр болсо ошо төрөгага да бул көйгөйдү айталы деп турабыз.
вмешиваться в отправление правосудия. Нет, Ваши действия можно квалифицировать. Вы знаете как? Нет. То, что его уже решили, отказали. Вот процесс был можно оспорить, это же суд первой Вот, инстанции. и вот из-за этого бул аял эми буну кайра жазыш керек. Неге оспаривать этем же? Улам эле оспаривать этер Узун чечип отушпайбы буларчы. Эгер процесс болсо ладно. Чечип атат. 30 сотка үйдө жатат менде. Ошентип решение чыгарып берген. Эгер бул процесс болсо ладно, биз келмекпиз процесс. А уже решили вопрос. О чем уже? 10 Правильно, күндүн решили. ичинде 10 мог Все, женщин смотрите, определил Дотпаев. Отменить судебный приказ Жайского районного суда области 19 августа 2021 года о взыскании в пользу Аджикеева Нурзат Ташболотовны, проживающей по адресу Жайский район, с Аджикеева Таланта Абдраимовича, проживающего по адресу Бишкек, Каралаева, дом 52, алименты на содержание несовершеннолетним 19 жылқы төлелген, 17 жылқы 2 баласы. Часть всех видов заработка в дохода начинается с августа 2021 года. Разъяснение Аджикеева, заявление ее требований может быть предъявлено в порядке искового производства. Все уже. Она может предъявить иск. Вот она может сейчас все уже решили же вопрос, Я им отменили вчера же. говорила. Это дело закончилось. Они Дотпаев, суд дейт. Я вот так почитала, говорю, определить может частная жалоба Чувской областной судка берелик, анда мен мага исковой порядокта биякта мен кайра балдарымды дагы ДНК кылдырамбы, менин колумда ДНК кагаз бар дедим. все включили, да? Здорово, Курович, ассалямалейкум. Что беспредел? Хайрат Мен жок эле, могу алимент чыгып атат мага. Алиментим бир жылдан бери төлөйм деп коюп, эми мынакей бул азыр мен случайно эле келип калсам, уже определение чыгарып коюшуптур менин алиментимди отменага. Менин балдарымды ДНК кылып дагы текшеришкен болчу бул. Азыркы жолдошумдун аялы кийлигишип жүрүп, экөөбүздүн үй бүлөбүзгө кийлигишип жүрүп, эң агында ошол аялга кетти. Үйдү да жазып берип коюптур, мага айтпай, мына балдарым кичинекей энчекте кезинде тетиги кызымдын. Ушуну кылып атат да, ушул аял мага кылып атабы, же менин күйөөм кылып атабы түшүнбөйм. Азыр бүт баарын сатып алам деген, моуну мага через почта жибербейт. Мен чисто случайно келип эле билип атам. Мени үйдөн выселениеда кылып атышат булар. Мен эчтекеси жок. Мен үйдө отуруп иштейм. Алган оокаттарыбыздын баарын тең тиги аялга өткөрүп берип коюп, мени мына 16 февралда Усакбаева чечим чыгарып койду, 4 балаң менен чыгып кет деп. Тиги аял сот мындай болуп аткан байке. Бир жерде выселение. Атыңыз ким? Ажикеева Нурзат. Мен түшүндүм, сиздики ушу алимент боюнча болуп аткан экен. Вот чечимди кече алдым деп атасыз. Бул жерде төрагасы отуруп атат, кече кабыл алдым деп атасызбы? Кабыл алгыла. Көйгөйлөрүн уккула. Эгерде үйүңүзгө отуруңуз. Менде убактым жок болуп атат да. Мен атайын сизди көрүп, мына балаңызды баарын эске алып туруп, анан онда кирип атам бул жака. Сизге кабыл алып атам мына. Коеюн депчи. Убактым деле жок, бирок убакыт силердики өзүчү. Менин убактым силердики. Бирок түшүнгүлө. Менде башка да жерлер бар, ушундай сиздикиндей көйгөйлөр көп. Азыр сот департаментинин начальниги. Республикалык. Ким? Урмат Медисович. Областтык сот департаментинин начальниги. Анан Чүй областтык соттун төрагасы мына келип туруңуз. Мына келиңиздер. Бери жакын. Мынауну карап көргүлө. Мына көйгөйү мына айтып атат. Аныктама чыгыптыр. Муну даттанганга да убактысы бар экен булардынчы. Анан алимент боюнча экен да булчу. Мына ушуну өзгөчө көңүл буруп, на определение может быть подана частная жалоба в течение 10 дней Чуйской областной суд дейт. 27 июнда чыккан экен, бүгүн эми июль айда. Канча күн болуп калды? 10 күндөн өтүп кетти. Бир күн барбы? Бир күн болсо, ошол бир күнүн кошуп туруп, даттантырып дагы областный сотто карап, мыйзамдуу чечим берип, бул иштерге жардам бериш керек. Байлап балдарыма алимент өндүрө албай атам дейт. Карап койгула ушунчу. А сиздердин көйгөйүңүздөрдү мен убактым аз болсо да, көп болсо да угушум керек. Мен уктум. Эшикте ушундай күтүп турат деген үчүн сизге кайрылдым. Давайте мына тийиштүү областтык сот турасыңар. Мен көзөмөлдө мага докладывать эткиле, баяндагыла, билдиргиле. Сот департамент сиз да билдириңиз. Мына ушул эки кишинин колунда булардын баары таңчы. Мына бул өзү документтер өзүндө болсун, бирок фамилияларын жазып калгыла.
саламатсыздар. Эске кайтып келем. Так, сизди Меники да ушундай эле алимент дейсиз. алимент боюнча ошол үй Кетпей боюнча. тургул алимент экен давайте. Ошол эле 2016-жылы башталган. Кыска айтсаңыз. 2016-жылы решение чыккан бизде. Ошондон бери ушу жерде Босогодо мен 10 жылдан бери жүрөм. Чечип аткарылбай атабы. Аткарылбай атат. Улам бир жери туура эмес болуп калат, улам бир жери туура эмес болуп калат. Мына сот аткаруучулар иштебейт. Мына канчадан бери мен ушул жерде жүрөм да. Сот аткарушулар. Мен уже бу жерде өмүрүм өтүш керек, 10 жыл болду. Бир эмес 2-3 жолу кеткен материалдар азыр Штраф burada эле салынат. сотто каралып атат. Өзү мындай экен. Атыңыз ким сиздин? Чынара. Чынара. Мына ушундай суроолорду мага ушул департамент сот аткарушулар берди магачы. Мен уктабай, түнү менен уктабай сизди күтүп келдим бүгүнчү. Түшүнөм анычы. Мен да ушундай көйгөйлөрдүн үстүндө мен да уктабай келем. Мага ушундай суроолорду беришти. Мыйзам боюнча ушундай болуп калыптыр. Алиментти төлөбөй жаткан адамдын үстүнөн кайра штраф кылып койсо, айып төлөм салса, алименттин төлөбөй аткан киши кайсы айып төлөмүн төлөйт дейт. Төлөбөй жатышат дейт. Мурдагыдай болуп ушу мыйзамды күчөтсөк дейт. Эркинен ажыратып койсок дейт. Мүмкүн ошондо кичине сезип алиментти төлөп калат эле деп атышат да. Эми муну биз дагы өзүңүздөр билесиздер, мыйзам чыгаруу бийлиги менен бирдикте биз да баягы демилге бергенге жакында уруксат бер, мыйзам чыгарылды да. Биз ошондой демилге менен киребиз, мыйзамдарга өзгөртүү киргизгиле. Ой, канча деген адамдар боздоп атат, сыздап атат, алиментин ала албай, балдарын бага албай атышат депчи. Мына соттор жаңы которулду, которулган менен мурункулары менен кайта иштешип атышат. Ушул жерде иштеп аткандар менен. Ал боюнча биз мына азыр кимдер менен иштешип атканына дагы көрөбүз анчы. Ошондой күн өтүп атат да дагы элечи. Туура, соттордун реформасы. Менде уже 30 папка турат үйдө. Сизде андан да көп. 30дан да көп. Андан да көп. 100 папка деп коелу, давайте ушундай кылалы. Мели? Ошондой нараачылыктар, көйгөйлөр өтө көп. Туура соттор ротацияны да кылып атабыз, жана башка дагы критерийлерин аткарып атабыз, алдыга жылып атабыз. Бирок болбой калды деген жокпуз. Кайрадан ушул алдыга жылалы деп атабыз да. Болду, бул ротациядан эчтеке чыкпайт экен деген эмес. Мына азыр да айтып кетип атам. Мына бул балаңар да тартып атат. Соттордун ишин сапатын өтөлдү деп атабыз. Анан көпчүлүк айтып атпайбы? Андан эмне чыкмак эле деп. Анда эч нерсе чыкпайт деп отурганда болбойт да. Биз аракет кылышыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Рахмат. Мына азыр дайындадым, мына фамилияларын айткыла, мына аткарылбай жатат дейт, ошондон да бир жыйынтык чыгаргыла. Мейлиби? Башка варианттарын да карагыла. Ал эми мыйзам чыгаруу боюнча, мыйзамды өзгөртүү боюнча ал биздин иш болсун. Сунуштарды келтиргиле силер дагы. Ошондой сунуштарды бергиле через департамент республиканский. Уже чарчаганыбыздан келип отурабыз. Туура. Муну мен билем, муну билем. Ошол жанагы да бир жолу айтканда алиментти төлөбөй качып жүргөн, бала чакасын карабай жүргөндөр өтө көп. Бул ошол эле мыйзам чыгаруу инстанцияларында дагы бизде дагы белгилүү, мамлекет башчыбыз да билет мунучу. Ошон үчүн биз реформа элдердин нараачылыгы болсо дагы, ыраазычылыгы болсо дагы дайым алдыга жылып иш жүзүн ашыра алды деп атабыз. Түшүндүңүздөрбү? Бул сөз менен калбаш керек. Мындай сөздү көп сүйлөсөк болот. Түшүндүңүзбү? Болду, дагы ким бар эле? Болду. Рахмат. Мейлиңиздер. Давай. Бул эжекебиздин көйгөй боюнча Нурзат Ажекеев боюнча азыр жогорку соттун төрагасы өзү кабыл алды. Тиешелүү Чүй облустук сотуна департамент башкарынын баардыгына тапшырма берди. Биз бул окуяны көзөмөлдөп турабыз. Аягы кандай болот, баарын көрсөтөбүз. Жогорку соттун төрагасынын сөзү ишке ашабы, ашпайбы аны убагында биз чагылдырып көрсөтүп беребиз. Биз азыр сотто болдук. Андан кийин азыр Нурзат Ажекееванын үйүнө келдик. Ошол талашка түшүп жаткан үй, ушактан баягы чогуу салган үйлөрү, талашка түшкөн үйү, ушул жерде үйлөнүп очор-очор болуп жана 2 бала төрөлгөн экен. Эми азыр кичинен кирип көрөлү. Кандай үй болгон, эмне болгон, азыр кандай болгон. Келиңиз, башында кандай болду эле бияк? Башында бул жерде 2 эле контейнер бар болчу, могу весь контейнер болчу да. Ама крышасы эле бар болчу да. Анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин акча чогултуп жүрүп, ушул балам боюмда барда иштеп жүрүп, могул жерде бир эле комната, баягы эски тамынан 47 квадраттан эски тамынан могунун ордунда бир эле комната бар болчу. 2 4,5 бар.
3 жарым. Кичинекейлеби? Анан аны бузуп салып, муну үстүн мынтип булаганбызга биякачы. Жанакы Абдрасулова алмага каттап жүргөн үйү ушул да, Ошо 47 квадрат болчу. Кредитке алган машинеңиздер, Машина кредитке алганбыз, 20-жылы кредит алам мартта. Анан карантин болуп калат. Анан карантинде күйөөм өзү эле жалгыз чыгып жүрдү. Кийин көрсө Абдрасулова алма менен барып алган эмес да, мунучу азыр выясняется, азыр. Жок, мен кредит алгандан кийин ал барып чогуу алыптыр да. А бирок кийин бул акча машинанын акчасына 700 сомдон карыз болуп атам анан дегенде күнүнө 700 сомдон мен 4,5 ай берип жүрдүм. Кийин дагы 100 миң кредит алып, дагы машина акчасын берип, толук бүткөндөн кийин бул үйдөн жана уруш чатак жолу эле чыгып кетип атат да. Да, Кудайдын насиби экен мындай. Да, Аллах Таала менин сторонамда десем да болот. Машина бузулуп калган үчүн эле калып турат да. Болбосо, жол сайрап кетти. Ремень ГРМ үзүлүп кеткен үчүн. Строительдер, которые моуну комнаталарга бөлгөн строительдер, булар жанакы биз жаңы соттошуп баштаганда строители не было. Азыр Россиядан келиштир, эми Кудай буйрса эртең сотто барышат деп ойлойм. Мен бүгүн барып суранышым керек да, барып бергиле депчи. Ошо строительдер балдар келди деп. Азыр өзүңүз эле иштеп багып атасыз да балдарыңызды? Ооба, өзүм эле иштеп багып атам. Мына швея кылам. Бу жерде балдарым уктайбыз. Менин жанымда отургусу келет да балдарчы. Мынтип жатып алышат, анан мен бу жерде иштей берем. Азыр мындай эме болуп атып, силерге кетебиз деп эле. Аябай чачылдык. Уктамай жок, ошо балдар, Үйгө заказ алып эле тигесиз. Ооба, ошо тигип бүтүрүшүм керек эле, ошо тигип келесин. Калчылдап, могу соттун определениясынан бери, мына 2 күндөн бери муну тигип бүтүп алып барып беришим керек. Мен иштебей отурам да. Ошо наоборот, ошо соттор аябай менин эме убактымды алат, нервимди да алат. Ошо балдарым дагы ачка калды десем болот. Вот то, что у нас на сегодня есть, можете даже посмотреть, потому что на сегодня вот у меня вот это уже практически пропало молоко. Мынакей эң болгон продуктларым ушул. Мен иштегенде балдарым эми кички чоң кызым менен кички кызым үйдө жыйнашат. Жерде ошо утробуз бар экен. Ошо кички унум бар. Плитканы күнүс коюп, мына эле унум бар ошо. Ал болгон унум ушул, Ооба. Ушинтип 4 баланы багып келатасыз. Ооба, ушу 7 миң кредит төлөйм. Анан ата-энемдер берген, белекке берген алтындарым ломбардта, ошолордун проценти 3 миң чыгат айына. Ошону кээде бирөөсүн выкупать этем, анан кайра эле акча керек болот. Кайра эле кредит төлөй албай калганда, кайра аны эмеге ломбардка коюп эле ошондо. Кредитти дагы канча төлөйсүз? Декабрга, ноябрга чейин ушундай. Да, ноябрга чейин. Ноябрга чейин 7 миң сом. Негизи муну күйөөңүз, экөөңүз чогуу төлөш керек болгон да? Чогуу алганбыз. Чогуу алып, ошо машинанын акчасын берип, анан калганына мен 2 жаңы машинка алгам. Анан баягы сот убагында мени деген судья Усакбаева бир күндүн почти у меня 2-3 дня эле осталось да, мындай эме госпошлина төлөбөсөм, эме срок недействительный, сделка недействительныйга бере албай калмакмын да менчи сотко. Анан ошого мен бир күндө эле скупщиктерге сатып бердим ал машинкаларымды. Жарымсына машинка алгам. Анан ошонун акчасы менен мен госпошлина төлөдүм. Эчтеке бир да сом бербейт, а бирок возраженияга мен билген эмесмин. Мен кайненемди багып атабы же азыр бул аял менин мамам менен тең болгондон кийин бабушка да менин балдарыма бабушка багып атам деп жазып коюптур возражениясына. Кайсы бабушканы не знаю. В тот день, когда я получила Азыр 4 балаңыз да жаныңызда да бар. Ооба, мына бул самая маленькая моя принцесса. Уулумду көрдүңүз, тиги кызымды. Чоң кызым сабакта. Ошо Кийин соттун төрагасы дагы жолуктуңуз, тапшырмаларды бердим, чечилет дегенге үмүтүңүз барбы? Үмүтүм аябай чоң. Бул менин эмгегимди Аллах Таалам көрүп турат. Мен деген акчасы бар адамдардан коркпойм, өлүп калыштан деле коркпойм да. Если так взять, мени 4 балам менен мени күйөөм тебелеп кеткен күндө да мен еще өлө элекминби, значит мен өлбөйм деп ойлойм. Балдарымды бакканга мен милдеттүүмүн, көчөдө калтырбайм. Ошол анан бул аял болсо мени коркутат, акчасы бар, акчам бар, баарын сатып алам деп. Күйөөм да ошонун сөзүнө кирип, күйөөм өзү коркот бул аялдан, менин кайненем да коркот бул аялдан, потому что мунун бир туугандары бул күйөөмдү түрмөгө отургузуп коет деп СМС жазып. Органдар иштешет экен, органда
подполковник дейт, полковник иниси бар экен, жана Наргиза деген племянницасы, эми дагы башка бул Абдрасуловалар 12-13 бир туугандар да. Мен кайненемдин, таланттын, менин жолдошумдун айтканынан гана билем да. Мындай баарын көргөн эмесмин, кээ бир сүрөттөрдүн, кээ бир туугандардын заочно тааныйм да, сүрөттөн булар айтканынан. А так мындай тааныбайм. Мен рахмат эже, ушуну биз эженин көйгөйүн чагылдырдык. Бүгүн жогорку сот төрагасына дагы ушул көйгөйүн жеткирдик. Эми чечилет деген ойдобуз, үмүттөбүз. Адилеттүүлүк бар деп биз толук ишенебиз. Кийинки берүүнү көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.